От менен дарылоо массажынын пайдаларын сразу айтам ба? От менен дарылоо массажы өзү эмнеге пайдалуу? Артрит, артроз, муун оорулар, жан баштагы куяң ооруларына, анан эң негизгиси эркек адамдардын простатит оорусуна, айымдардын цистит ооруларына аябай жакшы жардам берет да. Суук тийген оорулардын баардык түрлөрүнө аябай жакшы жардам берет. Муун оору, тизедеки жана омуртка оорулардын баарына аябай жакшы жардам берет. Акыл мырза, буга чейинки эфирибизде биз баягы артрит, артроз, муун оорулары тууралуу кенен маалымат бердик да. Бүгүн баягы токтоло турган оорунун белгилери кайсыларга токтолобуз? Бүгүн Простатит оорусуна токтолобуз да. Простатит оорулары кандай белгиде болот? Простатит оорулары бат-баттан дааратканага баруу, мындай жагымсыз оору, өзүн мындай ыңгайсыз сезген оорулар болот, мындай. Аял кишилердики деле ошондой да, ошо өзүн ыңгайсыз сезип, мындай жагымсыз да, аябай мындай оорулар билинет да. Менен бул эфирден айта албайтам алардын толук. Уятсыз болуп кетет дейсизби? Акыл мырза, анда буну ушу от массажыны үйдөн деле жасай берсе болобу же кооптуу үйдөн жасаган? Жок, бул үй шартында жасаого мүмкүн эмес. Бул атайын өзүнүн огнеупорный потенциялары бар, ошолор менен жасайбыз да. Үйдөн жасаганга кооптуу да бул. Кооптуу, Анда баштай берелиби? Мен көрсөтүп берейин сира. Азыр ошондо бул простатит оорусуна жакшы даба берет, болот, Простатит оорусуна, цистит айымдардын цистит ооруларына, бул простатит оорусу менен дарылап атып эле, мисалы үчүн омуртка ооруларын кошо дарылай кетет да. Бир эле мисалы үчүн бир адам мисалы үчүн простатит оорусуна дарыланам деп келсе, тизе омуртка оорулары, муун оорулары, могу белден ылдыйкы, бул куяң оорулары өткөндөгү передачада айтып кеткем. Ошондой эле ошо куяң оорулар, ошолордун баарына жардам берет аябай жакшы. Бул түйшүккө салган айтып атпайсызбы, простатит оорусу депчи? Канча күнгө чейин созулат дарылоо күнү? Дарылоо күнү 10 күнгө созулат. 10 күндө барып толук алып чыгат. Суук тийген, сезгенген дарттардын баарын, кыйнаган нерселердин баарын алып чыгат. Дарыланып жаткан учурда каршы көрсөтмөсү барбы? Эмнелерди кылбаш керек, эмнелерди жасабаш керек болот? Бул дарыланып жаткан учурда каршы көрсөтмөсү кант диабети бар да. Ошо кант диабетине такыр болбойт, жана кан басымы жогору адамдарга болбойт. Анан денесиндеки кичине операциядан кийин буту колу сынгандарда пластмасс темир койгондор болот, ошол адамдарга эле болбойт, калгандарга баарына эч кандай каршы көрсөтмөсү жок. Ала берсе болот, Ала берсе болот. Бул табигый, атайын жакшы шифа. Урматтуу теле көрүүчүм, эгерде сизде ушундай көйгөй болуп жаткан болсо, түз байланышка чыгыңыз. Акыл мырзага сурооңуз болсо узатыңыз. 59-20-70 шаар узун коду 312 жана 0995-23-20-81 WhatsApp номуруна SMS билдирүү калтырсаңыз дагы болот. Азыр бул бир гана жолу жактыгы, бир ушул дарылоо ыкмасында канча жолу от жагыш керек болот? Бул 3 бөлүк менен жагылат. Биринчи бөлүктө мындай 2 жолу күйгүзөбүз. Экинчи бөлүктө 5 жолу, үчүнчү бөлүктө да 5 жолу да. Этап менен жагылат. Ар биринин өзүнүн убактылары бар, секунд менен саналат да. Ошол секундтарда жагылабыз. Ар бир жаккандан биринчи мындай жакканда мындай теридеки, андан кийин муундардагы, булчуңдардагы, анан ары барып анан сөөктөгү ооруларга чейин алып чыгат. Сууктарды, сезгенүүлөрдүн баарын алып чыгат. Акыл мырза, азыр сыртта кыш айы да. Кыш айында бул ыкманы колдонуп туруп, сыртка чыкса кайра суук тийип калуу коркунучу жокпу? Бул ыкманы өзү жанакы болгон клетканын баарын ачылат да мында, отто. Ошондой суук тийип калуу коркунучу бар да.
Муну дарыны алгандан кийин жанакы айымдар төрөттөн кийин сактанат го, ошондой эле сактаныш керек да. Сууктан, муздак суу ичкенден, Тамактан кандай болот? Мисалы үчүн татуу тамак, ачуу тамак. Жок, андай тамактанбайт. Тамактанбайт, Тамактын баарын жей берет деп кой. Бул азыр ушул дарыланып жаткан кишиге эч кандай бутун ысытып, же тердетип, күйгүзүп андай коркунуч жаралбайт, Бул от жагып аткан учурда өзү бул жалындын эч кандай денеге мындай терс таасирин тийгизбейт да. Ал жакка мындай жылуулук эле мындай жагымдуу жылуулук эле өтүп турат. Оттун эч кандай мындай терс таасири, адамга коркунучтуу эч кандай эчтекеси өтпөйт. Айтып атпайсызбы, простатит оорусуна 10 күнгө чейин, 10 күн дарылоо укмасы 10 күн депчи. 10 күндөн кийин, мисалы үчүн сизден келип, ушу простатит оорусу менен жабыркаган мырзалар келип, же болбосо цистит оорусу менен жабыркаган айымдар келип, сизден ушул от массажын алып кетти да. Алып кеткенден кийин ал кайра кармайбы же толук түрдө айыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк болобу? Биз айткан шарттардын баарын толук аткарса, сууктан сактанса, өздөрүнүн жанагы кээ бир баягы оорусуна карап эми көптөн беркилер болсо витаминдерди бар ошолорду жазып беребиз. Ошолордун баарын кадимкидей өз убагында колдонуп, ичип, жылуу кийинип, жана муздак суу ичпей, жанагы бүткөндөн кийин муздакка чыгып кетпесе эле кепилдигин беребиз. Демек айтылган эрежелерди кармаш керек болот экен да? Айтылган эрежелердин баарын так кармаш керек да. Көрөрмандардан келген суроолор да бар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Куймулчак сынган. Ошону кандай кылсак болот? Сиздерге барып от массажын алсак болобу деп акыркысандар 675 менен аяктаган абонент смс билдирүүсүн калтырган. Урматтуу телекөрүүчүм, эгерде Акыл мырзага сизде сурооңуз болуп, ден соолугуңузда кандайдыр бир көйгөй болуп жаткан болсо, түз байланышка чыксаңыз болот. 59-20-70 шаарыбыздын коду 312 жана 0995-23-23-81 WhatsApp номуруна смс билдирүү калтырыңыз. WhatsAppка жаланган смс билдирүү калтырыңыз, ал эми шаардык номурга түз байланышка чыксаңыз болот. Кутмандуу кечиңиздер менен мен дарыланайын дегенмин, бирок акыркы учурда күн аябай суук болуп жаткандыктан коркуп жатам, кооптонуп жатам. От массажын алгандан кийин азыр төмөндө айтып өттүңүз дейт. Эгерде сыртка чыга турган болсо, суук тийип калуу коркунучу бар деп айттыңыз. Силерде алгандан кийин ошол жерден убакытты өткөзүп, күтүп анан кайра кетсек болобу дейт. Акыркысандары 800 менен аяктаган абонент. Ооба, бизде деген бардык шарттар түзүлгөн. Ошол жерде күтүп отуруп, курганып, суусундуктарды ичип суусатат да, бул аябай оттон чыккандан кийин суусатат. Ошондо күтүп отурууга шарттар түзүлгөн. Мүмкүнчүлүк бар, Мүмкүнчүлүк бар, күтүп отуруп, шашпай курганып алып чыгып анан үйүнө кетсе болот. Көрөрмандардан келген дагы бир билдирүү бар экен. Андан кийин гайморит ооруларынын белгилери, аны айыктыруу ыкмасы жөнүндө сүйлөшөлү. Кутмандуу кечиңиздер менен дарегиңизди каяктан тапсак болот? Мүмкүн болсо айтып коюңузчу деп акыркысандары 225 менен аяктаган абонент смс билдирүүсүн калтырган. Биздин дарек Лермонтова көчөсү 8-үй, мурунку азыркы Көлбаева, мурунку Барашылова көчөсү менен кесилишет. Болжол Таатан базары жакта да. Ошол жакка келсеңиздер, биз күтүп алабыз. Дагы бир суроо бар. Ассаламу алейкум. Мен УЗИге 2022-жылдын ноябрь айында түшсөм, өнөкөт простатит деп чыгарган. Андан кийин дарыланып, тийиштүү көнүгүүлөр жасадым. Бирок 2023-жылдын 20-январында кайра эле УЗИге түшсөм, простатит бар деп чыгарып берди. Сиздерден барып аяксак болобу дейт. Акыркысандары 084 менен аяктаган абонент. Бизден болот да, ошо мындай негизи дарыланганда сууктар калат да. Сууктардын баарын бул от массаж менен гана чыгарылабыз. Ошол сууктар чыгып кетмейин, ал кайталана берет да. Сууктардын баарын чыгарыш керек. Акыл мырза, суук жаз мезгилинде, күз мезгилинде, мезгил алмашкан учурда
жаз менен кыштын ортосунда, анан күз менен кыштын ортосунда көпчүлүк инсандар сас тумоого чалдыгып, ошонун негизинде өнөкөт ооруларга да калып барып койгон учурлар кездешет да. Бул баягы дем алуу органдарына келе турган болсок, гайморит оорусу көпчүлүк адамды түшүккө салат. Гайморит оорулары тууралуу да сизден маалымат алсак. Кандай дарылайсыздар? Азыр гайморит оорусунун дарылоо жолдорун кичине кыскача көрсөтүп өтөйүн, бул жакта да даярдап койгонбуз. Гайморит оорусу өзү жана грипп болуп ооруп, анан ошолорду толук сакайбай мындай баягы кыргызча кылабыз го. Эптеп кичине чалабыла болуп калганда жакшы болуп калды. Бери туралыңыз biraz. Бери ошондой. Жакшы болуп калдым деп эле көп баягы кайдыгер мамиле кылып коебуз да. Ошонун негизинде анан жуунуп алып, жанакы башты жууп, азыр жаштар эшикке чыгабыз суукта. Ошолордон пайда болуп чыккан оору бул башында сары суу болуп башталат. Бул жаак көңдөйлөрүндө, бул чеке көңдөйлөрдө, дем алуу көңдөйлөрчөлөрүндө пайда болот дагы, анан ириңге айланып, ириң чыга албайт да, ошо көңдөйлөргө толуп, катып, ошол жака бекемдеп отурат да, мындай. Өзүн аябай эме кылып туруп. Ошол отурган ооруну мына мынтип биз от жагуу ыкмасы менен баягы катып, цементтей болуп, таштай болуп катып ал чыга албайт да. Үйүлө берет да. Ошонун баары мына ушундай от жагуу ыкмасы менен жылытып, анан 10 күн ысытып, анан 10-чу күнү өзүнүн жолу менен алып чыгабыз. Айыктырса болот, Айыктырса болот. Өнөкөткө айланып кеткендерди айыктырса болобу? Бардык түрүн айыктырса болот. Даже жана бир сыйра барып тештирип сордургандар да болот да. Анда деле баары толук сорулбайт да. Ошолорго дагы жардам беребиз да, коркпой келе берсин да. Анда бери карай келе турган болсок, Акыл мырза, кайра эле ушул сиз төмөндө айтып өткөн оорулар тууралуу кайрадан көрөрмандардан билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Бутум артроз оорусу менен ооруйт, варикозум бар. Ошого сиздерден дарылансам болобу? Каршы көрсөтмөсү жокпу дейт 904 менен аяктаган абонент. Артроз оорусуна болот, дарылансаңыз. Варикозгочу? Варикозго эч кандай зыяны жок. Дарыланса болот. Каршы көрсөтмөсү жок, Каршы көрсөтмөсү жок. Саламатсыздарбы? Акыл мырза, жолдошумдун простатити дагы бар, грыжасы дагы бар. Оорукананын баарына кайрылдык. Дарыланып чыктык, бирок суук башталганда кайра эле жанагы өнөкөт оору болуп жатат. Эмне кылыш керек? Билбей калдык. Сиздер жардам бере аласыздарбы дейт. Акыркы сандары 356 менен аяктаган абонент. Келиңиздер бизге, келсеңиздер Лермонтова 8 көчөсүнө келип бизге кайрылсаңыздар, ошол жактан кененирээк маалымат беребиз. Суук тийген грыжаларга көп жылдан берки болуп эле узак болуп кетпесе, жардам бере алабыз. Жардам берсе болот, Грыжаны, мисалы үчүн, грыжанын көп жылдыкысына жардам бере албайбыз да, кичине берирээк, жаңы башталып аткан ушундайлар болсо жардам беребиз. Кандайсыздар? От менен грыжаны дарылайсызбы? Массаж кыласызбы? Тизе ооруйт, муздайт. Канча күн, анан канча убакытка чейин дарылансак болот? Түз эле сурайын деймин. Менде ушул оорулар көп жылдан бери көйгөй жаратты. Чындыгында аябай кыйналдым. Жардам берсеңиздер аябай жакшы болот эле дейт. Азыр төмөндө Акыл мырза айтып өттү, урматтуу телекөрүүчүм. Эгерде өнөкөт, грыжа оорусу өнөкөт болуп, көп жылдык болуп жашап калган болсо, анда ага жардам берүү бир аз татаалыраак болуп калат деп айтты. Эгерде жаңы башталган болсо, жаңы ушул оорунун белгилери болуп жаткан болсо, кайрылсаңыз сөзсүз түрдө жардам берет. Анан бул жерде тизе муздайт дейт. Бул тизе муздаганда, мисалы үчүн азыр биз шалкачасына жаткызып алып көрсөтүп атпайсызбы? Кандай жагылат негизи? Мындайынан жагасызбы? Көңкөрөсүнө жаткызып алып. Өзү простатит оорусуна бир күнү мындай чалкасынан жаткызып, бир күнү көңкөрөсүнөн жаткызып дарылайбыз. Эки ыкма менен, Эки ыкма менен. Экөөнүн айырмасын эмнени билдирет? Айырмасы деле жок, ошол эле. Просто ошол эки жагынан сордурабыз да, то есть суукту сезген үнү алдынан, артынан кылып чагып дарылайбыз. Дарылаганга жакшы мүмкүнчүлүк болот, жеңилирээк болот. Ассаламу алейкум. Менин сол жак ийним уюйт. Эмне кылса болот? Суранчы айтып коюңуздарчы. Буга чейин массаж дагы алып көрдүм, бирок
кайра эле суук түшкөндө ушундай боло берет деп жазып атат көрөрман. Урматтуу көрөрман, сиз суроону толук жазыңыз. Эмне кылганда ооруйт? Кайсы учурда? Мисалы үчүн айдоочулардын көпчүлүгү ушул сол тарап, сол жак ийни ошо сиз айткандай белгилер болот да. Анткени машина айдап баратканда сол жак терезени ачып коюп көпчүлүк учурда шамалга урунуп калат, суукка урунуп калгандын себебинен ушундай оорулар болушу мүмкүн деп айтылат. Сизде кандай болот? Ошону так маалымат айтып өтсөңүз, Акыл мырза сизге жооп берсин. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Желке моюндар уюп, адамды кыжаалат кылат, оорутуп атат, башымда да оорутат. Кандай кылсак болот? Барсак кепилдик болобу дейт. Сиздикине мындай 150-200% кепилдик берем деп коем. Сиздики хондроз оорусу, токсиндер, шлактар чогулуп калган мойнуңузга, желкеңизге, баягы далыңызда жабышып калган болушу мүмкүн да. Ошолордун баары чыгат, анын баары айыгат. Сиздики мындай айтканда жеңил эле айыгат. Айыга турган эле оору, Саламатсыздарбы? Полиартритке жардам бере аласызбы дейт. Акыркы сандары 183 менен аяктаган абонент. Полиартритке эми бир жолку менен болбойт да, дайыр 6 айдан кийин дайыр келесиздер. Ошо 6 ай сайын бир 2 же 3 жол алсаңыздар буюрса, полиартрит эми күчөп кеткени да бул. Аябай эле кичине көбүрөөк убакыт талап кылынат да. Көбүрөөк убакыт болгондо мисалы үчүн канча күн чыгат? 10 күн бул дарыланат, эме кылабыз. Андан кийин дагы 6 айдан кийин дагы 10 күн келсе, ошондо толук буюрса айыгат. Ошондо 2 жолу келиш керек болот экен да. 2 жолу же 3 жолу жакшы. Саламатсыздарбы? Гайморит оорусун дарылайбыз деп айтып жатасыз. Адресиңизди мүмкүн болсо дагы бир айтыңыз. Гайморитке кепилдик бересиздерби? Анткени азыр дарылардын түрү чыгып кетти дагы, ошонун баарын колдонуп көрдүм. Натыйжа берген жок деп акыркы сандары 185 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүнүн суроосун калтырган. Гайморит оорусуна кепилдик беребиз. Ошону биз табигый от жагып, жана жогоруда көрсөтүп кеткендей, от жагып, эритип, жанагы катып калган ириңдерди, гнойлорду эритип, анан 10 күнү агызып чыгабыз да. Ага кепилдик беребиз. Күч колдонбойбуз. Жакшынакай, ушундай жакшынакай кылып, табигый жол менен өзүнүн жолуна салып эле. Өзүнүн жолуна салып, акырын чакырып алабыз бери. Саламатсыздарбы? Мен 15 жылдан бери артрит менен ооруп, колу буттарым, манжаларым деформация болуп калган. Кандай кылсам болот? Жардам берсе болобу? Сиздерди кайсы жактан табам? Ошко да келесиздерби деп акыркы сандары 756 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Ушуга окшош эле суроо экен. Кутман кел, саламатсыздарбы? Суроом 7-8 жылдан бери буттарым кечки маал жатаарда гана ооруп баштайт. Көпкө тебелеткенде кичине басылып калат. Жатканда эле 2 тизем какшайт. Бул эмнеден жана кантип дарыласа болот деп акыркы сандары 432 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Жана көрөрманыбыздын суроосу окшош экен, бир эле жооп берип койсоңуз болот. Сиздики негизи суук бүтүнбөйт эле, суук тийген ооруларда. Сиздики жана эми орусча айтканда седалищный нерв, куяң оорусу бар да. Ошол оорусу да бар да сизде. Ошонун баары кошул ташыл болуп, сизде ошол жана тебелеткенде кичине кой берип жыргап каласыз. Кайра эле ооруп, сыздап ушинте берет да. Анын баарын дарылай алабыз. От жагып, жылытып, ысытып, ичтеги баягы сууктардын баарын тартырып чыгабыз. Эки суроону бир берейин. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен дейт. Менин денем муздак, ысыбаймын, айыктырса болобу дейт. Дагы бир суроо бар, акыркы сандары 987 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Мен кечинде жатканда бутумду жууркандан чыгарып коюп жатам. Бутум ысый берет. Бул эмненин белгиси? Дарыласа болобу? От жакса кетеби дейт. Чындыгында кыйналдым. Кыштын күнү да бутумду жууркандан чыгарып коюп жатам дейт. Негизи ушундай инсандарды мен да жашоодо кездештиргем да. Кечинде кадимкидей ушул уктаардан мурда ушу бутумду сыртка чыгарып коюп укташат да. Анан мен таң калгам, ушундай да болобу десең, бутум кадимкидей ысыйт депчи. Ишенбей кармап көрсөң, буту ысык да. Бул ысыган ооруларга тилекке каршы жардам бере албайбыз, анткени бул суук тийгендин белгиси эмес. Суук тийгендин белгилери ал наоборот
карама каршы тескерисинче муздайт да, аябай какшап муздап ооруйт да. Анан бул ысыган оорусун жардам бере албайбыз. Анан кечинде аз көрөрманыңыз айтып атпайбы, жана бутумду укалатып тебелетип койсоң басылып калат депчи, ооруйт деп, кеч киргендер ооруп баштайт деп. Ал да ошол суук тийген оорулар, сизде артриттин белгиси бар, бул тизедеки. Анан жамбаштагы куян оорусу деп коет да, жамбашка да седалищный нерв деп коет. Ошого да суук тийгенде ошодо тизеге берет, муундарга берет. Жанагы тебелеткенде ошо жанжыргайт, кайра эле ооруп баштайт. Ошо өйдөдөн баарын алып массажын да кылып, анан отту да жагып чыгарабыз. Саламатсыздарбы? Апамдын колу буттары ооруйт, оң колун көтөрө албайт. Апам 65 жашта, дарыласа болобу? Чоң рахмат алдын ала деп, акыркы сандары 964 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Апаңызга жардам бере алабыз. Только жанакы кант диабети жок болсо, кан базымы жогору болбосо, бизге келсеңиздер, дагы кененирээк маалымат беребиз. Ошол оорулар жок болсо эле дарылап бере алабыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Буга чейин да көрөрмандар суроо берди окшойт, бирок мен да өзүмдүгүн берип алайын. Аябай көйгөй жаратып келет. Кечинде жатаарда согунчогум ачышып ооруйт, басып жүрсөм дагы ооруйт. Эч кандай бир суук тийүү деле андай белгилер болгон эмес. Жардам бере аласыздарбы деп 756 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Жардам беребиз. Сиздики да бул арткы тарамыштарга суук тийген да. Бул жерде тарамыш болот. Муну менен келип алда ошол келип эле кайра эле келип эле жана седалищный нервге туура келет да. Ошо согунчок жактагы могу аркасындагы тарамышка суук тийген да. Ошонун оорушу мүмкүн, ооруйт да. Саламатсыздарбы? Мен балам 5 жашта, грыжасы бар. УЗИге түшсөк, томографияга түшсөк, шишик бар деп айтты. Эмне кылса болот? Жардам бере аласыздарбы? Балам болгону 5 жашта деп акыркы сандары 005 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Кан басымы жогору болсо дарыласа болбойт деп айттыңыз. Анда кандай кылсак болот? Аялдардын жел кабызы менен ооруса төрөттөн кийин кетирсе болобу? Жардам бере аласыздарбы ушуга дейт. Акыркы сандары 697 менен аяктаган абонент. Ал ооруларга от жакпайбыз, мындай массаж укалоо жолу менен дарылап бере алабыз. Жел кабыздардын баарын биздин атайын ошол жерден да токтолуп кетейин. Могу жерде мындай атайын ушундай дары чөптөргө сугарылган, атайын ушундай жазалган массажга жел кабыз, ошондой бу дагы жанагы токсин, шлак, адамдагы керексиз заттардын баарын сүрүп чыгууга ылайыкталган жыгач. Ушу менен ошо оорутпайбы? Жок, оорутпайт. Оорутпайт, наоборот жагымдуу. Муну алгандан кийин мына ырдагыңыз эле келип калат да. Ошол жол менен от менен эмес, ошол кан басымы жогору болуп, жанагындай жел кабыз болуп, хондростору бар болсо чыгара алабыз. Анда Акыл мырза эфирибиздин убактысы да соңуна чыгып баратат. Мен да бир чагып көрөйүнчү. Муну күйүш керек да, кичине. Күйүш керек, жок калды. Көрөрмандар айтып атпайбы? Бул сиздер дарылоо окумасын көрсөтүп аткан инсанбы же баягы атайын алынып келинген бир макетпи деп айтып атышпайбы? Ошон үчүн мен өзүмдү тастыктоо иретинде көрсөтүп коеюн. Бисмилла. Бул жагына жакпай койсом өзү келет экен, айланып, Келет, айланып. Акырындан айланып барып. Бул эми от массажынан алуудагы рахат эми айтып жеткизе албайм да. Бул абдан жакшы, ден соолукка пайдалуу. Бул даже адамдардын баягы стресс деп коет го, оорусу. Чарчоо, ошол чалыгуу, ошолордун баарына жакшы жардам берет. Ошолорго да даже керек болсо жардам тиет. Саламатсыздарбы? Менин балам 14 жашта, буту кышында муздайт.
кечинде ушул бутунун муздаганынан уктап жатканда дагы кээде чочуп ойгонгон учурлар да болот. Алып барсак дарылай аласыздарбы? Мүмкүн болсо айтып өтүңүздөрчү. Чоң рахмат деп 477 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар. Ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кулактар шуулдап, кечиндеси аябай шуулдайт. Жардам бере аласыздарбы? Башка дагы от жакса болобу деп акыркы сандары 967 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Жана кичинекей баланын биринчи суроого жооп берет. Кичинекей баланын да буту муздап, ал дагы ошо суук тийгендики да, ал дагы. Ага да жардам беребиз. Бизге келиңиздер, биздин дарек Лермонтова көчөсү 8. Бизге келсеңиздер да кененирээк маалымат беребиз. Жана кулактагы шум боюнча ага да жанагы черепный давление деп коет да. Ошонусу эле болбосо жардам беребиз. Башка от жакканга болот. Акыл мырза айтып атпайсызбы? Ол от массажын алып жаткан учурда кишинин ушунчалык жаны жыргап, бир сөз менен айтып бүткүз эмоциялар болот депчи. Бул нерсени мисалы үчүн 10 күн алгандан кийин кайра канча күндөн кийин кайталап алыш керек болот? 6 айдын ичинде кайра алыш керек болот да. 6 айга чейин алса зыяны жокпу? 3 ай жок дегенде 3 айда бир алса болот. Амда уда алганга болбойт. Каршы көрсөтмөсү болобу, Же кишиге зыяны тийип калышы мүмкүн да, наоборот, жанагы шишиктерди пайда кылып, аябай ашыкчанын кереги жок да. Ченем менен кылган туура болот. Соңку суроолорду берели, андан кийин эфирди жыйынтыктайлы. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Акылбек мырза, сиздердин азыр кайтып жаткан сөзүңүздөрдү угуп отурамын. Менде бир суроо бар дейт. Сиздерден сураныч, мүмкүн болсо так маалымат бериңиздерчи. Буга чейин дагы көптөгөн ушундай дарыгерлерге көрүндүм. Жыйынтык болгон жок, аябай кыйналып жатам дейт. Суроом төмөнкүчө. Менде артрит оорусу менен жабыркап келем. Витаминдерин ичип көрдүм, бирок жардам берген жок. Сиздерден суранарым, азыр көрүп жатам, айткан сөздөрүңүздү угуп жатам. Жардам бере аласыздарбы? Канча күн айыктыруу дарылоо укмасы канча күнгө чейин созулат деп акыркы сандары 295 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Айыктыруу дарылоо ыкмасы 10 күнгө созулат. 10 күндүн ичинде от жагабыз, укалоо жолдору да бар. Ошондой массаждар менен артриттерге жардам беребиз. Жардамыбыз тиет. Бизге келип, Лермонтова 8 көчөсүнө келип, дагы кененирээк маалымат айтсаңыз болот. Акыл мырза, иштөө эрежеңиздер кандай? Канча күн иштеп, канча күн ише аласыздар? Саат канчадан канчага чейин? Эрте мененки 9-дан кечки 9-га чейин дем алышсыз, тынымсыз иштейбиз. Жакшы. Акыл мырза, бизге бөлүнгөн убакта соңуна келип калды. Сизге чоң рахмат, жасаган ишиңизге жараткан Кудай береке берсин. Ар бир кылган кыймылыңыз, таштаган кадамыңыз элибиздин ден соолугу үчүн, оору менен кыйналып жүргөн инсандарга жардам берип жүрө бериңиз. Сизге чоң рахмат. Сизге соңку микрофон болсун, бизди көрүп жаткан жалпы көрөрмандарга. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү бизди ошо эл алдына алып чыгып, чакырып ушул жерге, ошо элдерге жардамыбызды тийгизгенге сиздердин да салымыңыздар чоң. Сиздерге чоң, жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат. Анан көрүүчүлөргө, мен ата-энеме, бир туугандарыма, баарыңыздарга салам жолдойм. Бизге келиңиздер, ушундай сиздерди кыйнап жүргөн гайморит, артрит, артроз, простатит, айымдардыкы, цистит, ооруну жашырсаң өлүм ашкерелет дейт. Ошон үчүн тартынбай, бизге келген байкелер болот, ошо айта албай жүрдүм эч кимге деп көптөн бери. Ошондой айымдар да болушу мүмкүн да, цистит оорусуна чалдыккан. Ошон үчүн тартынбай эле келиңиздер, бизде
Айтчу кишилер айымдарга айымдар, эркектерге эркектер кабыл алып жооп берип сиздердин иштеги катып жүргөн көйгөйлөрүңүзгө так туура жооп бере алабыз. Рахмат сіздерге. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүм, студиябыздын мейманы укалоочу адис Акылбек Сатындиев болду. Эфирде мен Шабдан Гүлжигитов алып бардым. Режиссерлук пультта Аскар Бактыбек жана өнөр режиссеру Кыялбек Султанов болду. Барыңыздарга бүгүнкү убактыңыздарды, кечиңиздерди биз менен өткөргөнүңүздөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Түнүңүздөр бейпил болсун. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Буюрса, дүйшөмбүнүн кечинде сиздер менен жолугабыз.